Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı men көрермандарым, бүгін де сіздерді өзімдің каналымда жолықтырғаныма өте қуаныштамын. Өткенде біз көрсетуден соң қандай өзгерулер болды, қандай түшініктер өзгерді, қандай маалыматтарды іздедіңіздер, әлбетте ылдидағы комментарийлерге жазсаңыздар, мен өте қуанышта боламын. Сұраулар болса да жазыңыздар. Өткенде біз сіздерменен тура тамақтану тәртібінің бірінші сабағын адал жөнінде сөйлескенбіз. Адал Аллах Тааланың адамға ыролығын бүт алаңға бышыртқан, жана адамға ыра көрген тамағы деп айтқанбыз. Жана ушуну жегенде буйрат адамға. Андан башка процессте тамақты жебе деп тыйым салат. Тыйым салганын харам дейт кыргызча, арам, уруксат бергенин халал дейт кыргызча, адал деп биз ушул нерсени түшүнөбүз. Бүгүн Аллах насип етсе, тамақтың құрамы жөнінде сөйлешеміз. Біз бірінші сабағымызда айтқанбыз, илгери ушул тамақты кыргыздар кылдап жана мүчөздөп жеген деп. Суық тамақтар болгон, ысык тамақтар деп бөлүнгөн, тамырчылар тамыр кармаган, жөн эле адамдар да билген, көз агарып калса сууга ашып кеттиби, же ысыгы көтөрүлүп кеттиби, шалдырап калса эмне болуп кетти. Ушунун бардыгы эки түр тамак менен белгиленген. Ысык тамак, суук тамак менен. Бүгүнкү күндө тилекке каршы муну билгендер аз, анын үстүнө жаш муундарда мен мындай жигиттерди, кыздарды жолуктура элекмин. Мен өзүм да ошо Раматуллах чоңонемдин колунда кээ бир уккан нерселерим ошо кулагымда калганын гана билемин. Ал дагы бүгүн кандайдыр бир нерсени айтып чыгууга алсыздык кылат. Ошондуктан илимий мунарадан гана түшүндүрүүнү туура деп таптым. Бүгүн сиздер менен ушул тамактын курамы жөнүндө сөз кылабыз. Тагыраак айтканда, бүгүн тамак эмнелерге бөлүнөт. Биринчи тамак деген эмне? Ошону чечип алсак. Мен мындан кийин тамакты сиздерге эки бөлүп түшүндүрөм. Мындан кийин ар бир ушу лекцияларымда тамак экиге бөлүнүп түшүндүрүлөт. Тагыраак айтканда, мындан кийин биз буну оокат деп түшүнөлүк. Оокат эки түргө бөлүнөт. Биринчиси тамак, экинчиси азык. Орусча тамакты еда деп коет, азыкты пища деп коет. Еда жана пища. Кыргызчасы тамак жана азык. Айырмасы эмнеде? Тамак бул даам. Эгер биз тамак издесек, демек оокаттын даамына карап издейбиз. Бул даамдуу экен. Бул канчадан экен? Баасына карап издейбиз. Көп келе экен, же аз эле келе экен буга. Бар бекен мунун дагы, же түгөнүп калыптырбы деп тамакты биз даамына карап издейбиз. Мына чайканада сонун аш жасайт. Мына жерде лагманды мукмуш жасайт деп даамын гана баалайбыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө оорунун 100, 150, 400, 500, 10 миллион пайызынын бардыгы оокатты тамак катары издегенден келип чыгып атат. Ушу даам кулу болуп калдык. Даам издеген адам болуп калдык. Дасторконубузда жөн эле карасаңыздар, бир 20-30 тамак бар, жана анын ичинде азыгы жок. Азык деген эмне? Бул баалуулугу тамактын. Бул баасы болсо, баасы. Бул баалуулугу. Азык адамдын денесине бере турган пайдалуулугу. Адамдын денесине бере турган пайдалуулугун азык дейт. Эстедиңиздерби? Кыргызда күл азык деген сөз бар. Эң асыл тамакты күл азык дейт. Ал тамак дейилбейт, күл азык дейт. Эмнеге? Ал мына ушул ат жалында казан асып, тез бышырып, денеде кубат менен шайдоот кыймылды камсыз кылган азык болгон. Мына ушул азык мунулар менен өлчөнөт. Белок, углевод, май, витамин жана минерал. Мына ушул тамактын составында болсо, анын даамына карабай туруп, бул азыктуу оокат экен дейилет. Бул күчтүү азык экен дейт, күчтүү оокат экен деп айтылат. Эгерде анын курамында мына нерселер жок болсо, жөн эле даам менен болсо, демек ал же углевод, же жөн эле май, бул даамы болгон үчүн жөн эле тамак болуп эсептелет. Бүгүн тилекке каршы биз ушу жөнөкөй эле жеп аткан наныбыздын курамы кандай? Углевод бул канча пайыз углевод? Анда кандай майлар бар? Анда канча белок бар? Билебизби? Жок. Жеп аткан теплицадан, күнөсканадан чыккан помидорубуз эмне бул өзү? Билебизби?
Билбейбиз. Бадыраң эмне бул? Билбейбиз. Азык катары бул эмне? Кандай рол аткарат денеде? Билбейбиз. Биз даамычы гана жейбиз аны. Ошондуктан мен бул сабактан сиздерге оокатты тамак эмес, азык катары караганга үндейт элем. Бүгүн биз сиздер менен мына ушул белокту карап чыгалы. Белок деген эмне? Аллах Таала адамды суудан жараткан дейт. Кээ бир риваяттарда топурактан жаратылган дейт. Топурактан жаратылган деген көп айтылат. Мунун илимий далили адам белок. Белок топурактын негизи. Белок бул жашоонун негизи. Бүгүн мунун англисчеси латын тилинде да протеин деп коет. Бүгүн ушул протеин белок үчүн согуштар жүрүп атат. Тилекке каршы Советтер Союзу ыдырагандан кийин мен атап айтканда ошо Кыргызстандагы тамак аш концепциясы бузулду, коопсуздук бузулду. Бизде өндүрүлгөн азыктардын бардыгы тамакка айланды. Уруктун бардыгы четтен келе турган болду. Биз урук көз карандылыгына кирдик. Анын баалуулугун эсептеген эч ким жок. Дүкөндө сатылган оокаттын жазуусу бар. Мынча белок, мынча курамында мынча май, мынча углевод деп. Аны да эч ким текшербейт, эч кайсы лабораториядан эч ким албайт. Жөн эле өзү типографияда бирден көчүрүп жазып коет. Анткени аны окуган адам жок. Белок бул эмне десе, белок адамдын негизи белок. Адам негизи белоктон турат. Белок өзү аминокислоталардан турат. Аминокислоталардан турат. Миңдеген аминокислоталар бар. Миңдеген аминокислоталар бар. Анын ичинен бир 20сы бизге белгилүү. Мына ушул белок аминокислоталардан турган өтө татаал байланыш, орусча соединение деп коет. Өтө татаал байланыш. Ар түрдүү молекулалардын Аллах Таалага гана белгилүү болгон мыйзам ченемдүүлүктөгү байланыш мына ушул белок. Бул белоктон адамдын органы өзүнө керектүүсүн өзү тартып ала берет. Тери да белоктон турат, көз да белоктон турат, боор да белоктон турат, мээ да белоктон турат. Бардык нерсе, булчуң да белоктон турат. Ошол белок. Эгерде биз жеп аткан тамакта белок жок болсо, биздин органдарыбыздын курулуш материалы жок. Ал эмнеден ордун толуктайт? Эмне менен толуктайт? Толуктай турган эч нерсе жок. Биз жеп аткан углеводдон майды алат да ордуна майды коет. Мына ушундай туугандар эң кызык жеринде токтотууга туура келет. Анткени убакыт деген убакыт. Бул да бир өзүнчө жүйөлүү маселе. Анткени мындан көбөйтө берсем, көбү көрө албайт экен, балким кээ бирлердин интернеттин алы жок, жүктөй албайт. Ошон үчүн кыска бергенге аракет кылабыз. Уландысын эмки көрсөтүүдө улантабыз иншалла.